Бул федерациянын проектisi болуп атат. 11-14 жаштагы күрөш лигасы болуп атат. Бул Кыргызстанда мурун өткөн эмес, быйылдан баштап проект болуп атат. Федерациянын президенти Тынчбек Эркинбек Сатынбаевичтин өзүнүн колдоосу менен, өзүнүн командасы менен биргеликте ушундай иш-чара өтүп атат да. Бул жаш өспүрүмдөрдү тандоо. Бул бир гана область эмес, бул республикалык деңгээлде өтүп атат. Ар бир областтан бул ушу күрөш лигасына катышыш үчүн республикалык деңгээлде ар бир областта өзүнчө бул тандоолор болгон. Бул жерде күрөшүп аткан биздин спортчу балдарыбыз, спортчу кыздарыбыз баары тең областтан тандалып келип, областтын жеңүүчүсү болуп келип өзүнүн үлесинде. Анан бул жерде өзүнүн областын ушул жерде атандыш көргөзүп атат областтын атынан. Бул эми келечекте ойлойбуз, бул эң күчтүү командалар жеңилип отуруп, биз Кыргызстандын курама командасына мындайча айтканда резерв түзөбүз да. Бул федерациянын абдан жакшы идеясы болуп атат, жакшы проектisi болуп атат. Бул бир гана бир жолу эмес, жылына 2 жолу деп азыр федерация тарабынан да айтылып кетти. Бул мындайча айтканда күрөш майрамы болуп атат. Бул машыктыруучулар келип атат. Машыктыруучулардын өзүнүн кыл ишин анализ жүргүзгөнгө да жеңил болот. Ушу мен спортчу дайындап аткандан кийин бир гана Кыргыз Республикасында күрөштүрбөстөн алган мына лигага да дайындык балдарын дайындауун көрүп атат да. Бул чоң проект. Бул проекттин буюрса ойлойбуз, келечеги кең, мындан дагы башка возрасттан дагы проекттер чыгышы мүмкүн. Мындайча айтканда бул күрөш федерациясынын идеясын абдан колдош керек. Бизге кайрылгандан баштап биз башынан ушу федерация тарабынан федерациянын өкүлдөрү менен биргеликте колубуздан келген жардамды көргөздүк. Ошон үчүн ачылыш аземде дагы айтып кеттик аны. Мындан ары дагы ойлойбуз, мындан ары да колдогонго аракет кылабыз. Өзү бир гана федерация тараптан эмес, ушу Бишкек шаарынын департаментинин атынан дагы колдоого турат да бул.